Сен гана көрүн. Атаңа сатып туролчу. Берип турбайын, эмне болуп атасың? Тамып салып атпайбы атаң? Ата, Оу, мага телефон сатып бериңизчи. Сабак окуганга керек экен. ай, тамды бүтө албай атсак, сага кайдагы телефон? Бар. Там салып бүтө албай атса, ушу эмки балдарды өттү. Кайдагы телефон там бүтмөйүнчө. Ай, bu эмне кылганың я? Мен сени жакшы бала деп жүрсө, карасаң Кетип мунун коңуз, жеже. кылганын. Эмтен уурулук Кой кылып бериңизчи. атканын карабайсыңбы? Сага чара колдонбосо болбойт. Ушу бойдон Кой кой бериңиз. бергенде болбойт. Бул баланы мен жакшы деп жүрсө, жакшы кишинин балдары деп. Кылган эмне мунун? Мына бүгін бізге Қаныбек уулу Мыктыбек жөнүндө уурулук боюнча арыз түшүптүр. Арыздын ээси мына жаныбызда отурат, Абдылдаев Анаркан. Сиз эмне демекчисиз? Мен бу баланын келечегин ойлоп, милицияга кайрылбастан, мына силерге Аксакалдар сотуна кайрылып отурам. Түшүнүктүү. Кана балам, турчу. Айтчы балам, сен эмнеге мындай уяттуу ишке, уурулукка эмнеге бардың? Сабак окуганга телефон керек экен. Ата-энеме айтсам, алып бербей коюшту. Ошон үчүн ушундай жумушка барууга муктаж болдум. Балам, сени уурулук эч качан жакшылыкка алып барбайт. Астыңа койгон максатың болчу болсо, ошого ак ниеттик, адилеттик менен жеткенге аракет кыл. Эмесе мындай. Мыктыбек балам, бул сен өзүң жакшы жердин баласысың. Муну биз баарыбыз жакшы билебиз. Бабаң согуштун ардагери, чоң атаң эмгек баатыры. Атаң болсо эмгекчил, түз жүргөн адам. А сен болсо мындай уурулукка барганың, өз тегиңе шек келтиргениң балам. Түшүнүп атасыңбы ошону? Кана айтчы бизге. Ушундай жаман нерсеге дагы барасыңбы? Мени кечирип коңуздарчы. Экинчи мындай иш кылбайм. Барганыма өкүнөм. Ата, мени кечирип коңузчу. Уулум, карын сөзүн капка сал дейт. Карачы, канча аксакалдар сага акыл кебин айтып атат. Ушунун баарын эсиңе сактап кал. Эми күнөөңдү түшүнсөң балам, экинчи мындай ишке барбагын. Көрдүңбү, атаңды кандай жаман акыбалда калтырдың? Болтурбу? Өз эмгеги менен, адал ишиң менен акча тап.